Атасы жамандын бирөөсү жаман, апасы жамандын бардыгы жаман дейт. Ушул макаллага бекерine айтылган эмес. Мен урматтуу мекендешим жашоодо өз көздөрүм менен көрдүм. Атасы алкаш. Бирок балдары сонун тарбия алган, бардыгы жашоодон өзүнүн ордун алган, элге жерге кызмат кылган ыймандуу салиха уул кыздар болуп чоңойгон да. Мунун негизги себеби эмнеде десеңиз, атасы алкаш да, туура, алкаш, ичет, чегет, башка кылат, көчөдө жүрө берет, бирок апа сабырдуу экен да, апа данышман экен. Карап туруп, балдарым, атаңар жакшы болот иншалла. Силер адам болгула деп чоңойтот экен да. Тарбияны сонун берет экен. Балдар да карап туруп, бул жерде даяр үлгү көрүнүп турат да. Атасы ушундай, мен ушундай болбошум керек деп туруп чоңойот экен да. Ата эң күчтүү сабакты берип койот экен. Эгер ушинтип иче турган болсом, атама окшоп калам. Мен атама окшобошум керек деп туруп, түбө эле эч ким бербеген сабакты атасы ичип туруп берип коет экен. Анан балдар ошончолук күчтүү болуп чыгышат экен да. Ошондой экен, мен эмнени айткым келет? Тарбияны о аялды тандаштан башла дегени чындыгында өзүң ичип кетесиң, чегип кетесиң, башка жолго кирип кеткен учуруңда дагы ошо аялың балдарын кармап, үйдө кармап, тарбияны сонун бере турган ошо аял киши болот экен да. Ошондуктан тарбия жаатында аял тандоодон башла дегени бекеринен эмес экен.